Өлкөдөгү реформалар жөнүндө сөз болгондо өзгөрүүлөр менен өлкөнү өнүктүрүү үмүтүн жаш саясатчылар менен байланыштырабыз. Жаштар канчалык мобилдүү жана жигердүү, жаштардын шайлоо процесстерине кызыгуусу жана катышуусу канчалык, бул багытта кандай иштер жүрүп жатат, кеч эместе талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштын коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү жана окутуу методологиясы бөлүмүнүн адиси Нургыз Турсунбаева. Нургыз, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Мамлекетте жана коомдо жаштардын салымы, ошол саясатка болгон кызыгуусу канчалык, маанилүү маселелерди чечүүдө жаш саясатчылардын ролу кандай? Атайын даярдалган видео материал бар. Назар салалы, андан кийин маекти баштайбыз. Көрөлү. 2013-17 жылдарга улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясын кабыл алууда өкмөт 2017-20 жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү программасында кабыл алган. Анда коопсуздук жана өнүгүү маселелерин чечүүдө жаштардын ээлей турган ролу баса белгиленет. Мамлекеттик жаштар саясаты биринчи кезекте жаштарга адамдык потенциалды өркүндөтүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга, жаштарды мамлекетти жана коомду өнүктүрүүнүн негизги ресурсу катары калыптандырууга багытталган. Халктын жаш курамы боюнча Кыргызстанды жаш мамлекет катары саноого болот. Акыркы маалыматтар боюнча 18 жаштан 30 жашка чейинки курактагы жарандардын саны 1 миллион 700 миңден ашат. Алардын ар бири Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ыктыярдуу түрдө шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга, ошондой эле шайлоолордо жана референдумдарда эркин билдирүүгө укуктуу. Шайлоочулардын тизмесинде жаштар көпчүлүктү түзөрү Кыргызстандагы шайлоонун өзгөчөлүгү деп атоого болот. Ошондой эле акыркы жылдары өлкөнүн саясий турмушуна жаштардын кызыгуусу да жогорулоодо. Мисалы 10 январдагы кезексиз өткөн президенттик шайлоодо 18 жаштан 30 жашка чейинки шайлоочулардын катышуусу 25%ды түздү. Көпчүлүк учурда жаштардын пассивдүү позициясы алардын шайлоо процессине катышууну каалабагандыгынан байкалат. Мындай жүрүм-турумдун себептери кырдаалды өзгөртө алуусуна ишенбөө, бийликке таасир этүү жөндөмүнүн жоктугу. Бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 21 жашка толгон жарандарга жергиликтүү, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюуга жол берет. Бул үчүн болгону активдүүлүк жана өлкөдөгү демократиянын өркүндөшүнө салым кошууну каалоо керек. Арине, туура тандоо жасоо үчүн маалымат алып, өзүңүз катышкан шайлоо процессин түшүнүү керек. Буга байланыштуу БШК эл аралык донорлордун колдоосу менен жаштар үчүн ар кандай билим берүүчү тренингтерди жана семинарларды үзгүлтүксүз өткөрүп турат. Мындай иш-чаралардын негизги максаты жаштардын өлкөдөгү олуттуу, коомдук жана саясий процесстерге катышуусун жогорулатуу. Жаштардын шайлоолордогу активдүүлүгү бул жарандык коомдун жетилгендигинин, алардын өлкөдө болуп жаткан коомдук саясий процесстерге мамилесинин маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жаш жаранынын мамлекет жана коом менен болгон мамилеси түп тамырынан бери өзгөрүүдө десек болот. Анткени дал ушул жаштар коомдун эң маанилүү социалдык ресурстарынын бири болуп калды. Азыркы учурда эбегейсиз социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачыл жана илимий потенциалга ээ болгон мамлекеттин өнүгүшүнүн стратегиялык ресурсу болуп саналат. Нургыз, сюжеттен баам салгандай, жалпы жаштардын саясаттагы орду, ошол жаштардын саясатын өнүктүрүү багытында жаштарды шайлоо процесстерине катыштырууга, активдүү катыштырууга кандай аракеттер жүрүп жатканы тууралуу биз аз да болсо маалымат алдык. Ошол жалпы шайлоого укугу бар шайлоочулардын канча пайызын жаштар түзөт, оболу мына ушул маалыматка ээ бололучу. Ушул келе жаткан жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо процессинде биздин жаш шайлоочулардын саны 922.386 жаш жарандар болуп саналат. Алар 28%ды түзөт. Мурунку өтүп кеткен президенттик шайлоодо уже айтылып кетилгендей эле 25% жаш жарандарыбыз өзүнүн граждандык позициясын билдирип кетишкен. То есть проголосовали. Шайлоого катышып добуш берип кетишти 25%. Негизи эле мынакей 1 миллионго чукул жаштар деп атасыз.
18-ден 30 жашка чейинки курактагы жаштардын саны 1,7 миллион ашат экен да. Эмне үчүн ошол жаштардын катышуу активдүүлүгү өтө начар болуп жатат? Эң биринчи бир себептеринин бири бул өз турмушундагы жана өлкөнүн турмушундагы шайлоонун негизин мындай шайлоонун ролун, маанисин түшүнбөстүк. Биз БШК, Борбордук шайлоо комиссиясы жана эл аралык уюмдар менен чоң биргеликте ушул багытта жумуш жүргүзөбүз. Биз семинарларды өткөрөбүз, тренингтерди өткөрөбүз, оюндарды өткөрөбүз. Ошол оюндардын, тренингтердин ичинде биз шайлоочуларга, жаш жарандарга именно шайлоонун маанисин, алардын шайлоо укугун, кандай шайлоого ээ, ошонун баарына жооп берип, аларга түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Экинчи бир себептердин бири бул шайлоо процессин жана талапкерлер жөнүндө маалыматы жок. Маалымат жок боюнча, алар боюнча дагы БШК иш аракеттер көрүлгөн, маалымдоо боюнча. Дагы бир себептердин бири бул партиялардын, талапкерлердин программасынын ичинде жаш шайлоочуга, жаштарга арналган суроолору аздыгы. Ошонусу дагы бар да, жоктугу. Кээ бир саясий партиялар, талапкерлердин программасында жаштар маселелери дагы жок болуп калышы мүмкүн да. Ошонусу дагы келе жаткан шайлоолордо ошо партиялардын, саясий талапкерлер ошо өзүнүн программасында жаштарга арналган көбүнчө маселелерин көтөрсө, менимче жаш шайлоочулар өзүнүн активдүү позициясын билгизип, ошол талапкерлерди колдоп берүүгө даяр деп ишенем. Талапкерлердин арасында жаштардын талапкер катары чыгышы канчалык активдүү болуп жатат? Уже могу айтылып эле кеткендей видеодо, ушул 10 шайлоочунун эмес, талапкердин арасында. Талапкердин арасында ошол багытта азыркы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо процессинде ошол тизмени тактоо боюнча азыр жумуштар жүргүзүлүп жатат. Азыр аны мониторинг этип, жагы ошол боюнча дагы өзүнчө маалымат берилет. Негизи эле шайлоочу шайлоо участкасына барып добуш берүүдө, мындай бир жаш талапкерге добуш берүүдө ошол жаш талапкердин эмнесине көбүрөөк караш керек? Жаш талапкерге басым жасап добуш бериши керекпи? Ал канчалык туура? Эгерде ооба болсо, эмне үчүн? Мен өзүмдүн өз пикирим боюнча мен жаш талапкерге добушум бермекмин. Анткени жаш талапкерлердин жаңы идеясы бар. Жаш муундун өзүнчө көз карашы башкача, өзгөчө болот. Алар башка көз караш менен карашат да, дүйнөнү мындай азыркы глобализация убактысында көз караш такыр башкача. Ошол үчүн ошол именно жаш поколение, жаш муун өзүнүн алар активдүү келет, мамлекеттин маанилүү маселелерин чечүүдө таасири чоң болуп, башка көз караш менен, башка жолдор менен чечүүгө аракет кылуу көп болот деп ойлойм. Албетте, жаштардын баягы ой жүгүртүүсү заманбап, жаш талапкерлер дымактуу, мындай оюн ачык билдирген, күчтүү идеяларга бай болушат, бирок тажрыйба дагы аз да аларда. Бул жаатта кандай дейсиз? Бул жакта тажрыйбасы аз болгондугу менен булар деген өз пикирим боюнча булар ошо шайлоо процессине кызыгып, өзүнүн талапкер катары дагы көрүш керек. Анткени бул дагы тажрыйба. Булар бул катар менен дагы тажрыйба алышат. Анткени убакыт өткөнү менен булар дагы кайра эмки шайлоого барып, уже тажрыйбасы менен өзүн өзү көрсөтүп, может уже депутат болуп, уже эметип калышат. Жаш талапкерге шайлоодо добуш берет белеңиз деп жарандардын арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Жалпы жашоочулардын жоо кандай болду? Анда азыр чогуу баам салып көрөлү. Колдойт болчумун, анткени жаштар көбүнчө эле азыркы, кандай десем, информация көп деп айтсам болот негизи. Менисинде көп адамдар билбеген нерсесин билишет. Ошондон туура колдойм деп ойлойм. Политика бул сасык деп айтышат да көбүнчө, ошон үчүн ушундай аз эме кылышат. Политикага жаштар барганга бул жагынан бир жагынан туура. Бирок менин оюмча өтө эрте барбаш керек да. Биринчи адам өзүн инсан болуп өсүп, өзүнүн да ар бир эмесин, кадамын билип, ошондон кийин инсан болуп формирование болгондон кийин анан барып ошого аймалса болот да.
жаштардын азыр ою да бөлөк да, астыга жылдырат деп ойлойм. Анан бул иштегендердин баары эле ордун бергиси келбейт да. Майлы сүттө иштеп атса, туурабы? Жаштарга бериш керек уже. Жаштар мына Кыргызстанды көп нерсесин тартып кетет. Бүт Америкада жүрөт, каякта гана жүрөт кыргыздар, туурабы? Ошого мен аябай капамын да, негизи. Аң сезимдүү, билимдүү, илимдүү, алыс жакты көрө билген таанышман болуш керек да. Акчага кызыкпаш керек. Азыркы жаштар бүт байлыкка кызыгат. Ошо туура эмес да, мына илгерки мына биздин аталарыбыз жанагы өтүп кеткендерчи, Тыныстан эмелерчи. Алар деген эч жакта байлык дегенди ойлогон эмес да. Ошо эл үчүн мен эл үчүн иштеп берейин, эл үчүн жүрөйүн деген да. Туристтер деле, например, бизге туристтер келип атпайбы? Алар айтып атат, 30 жылдан бери независимость алгансыңар, 30 жылдан бери эчтеке жок. Ошол эле СССРде калганбыз. 30 жылда мына Акай Бакиев эмне кылып кетти биздин өлкөнү. Ошон үчүн ооба мен жаштарды колдойм биздин өлкөдө, анткени аларда новый идеялар бар, жаңы идеялар бар. Алар ошол жаңы идеялар менен биздин Кыргызстанды өнүктүрөт деп ойлойм. Анткени Кыргызстандын будущее биздин колубузда. Сыртта жүрбөй бакыш балдар, бүт эле сыртта жүрөт. Чыкырса, завод суу тартылса, келип калабы деген ой бар да балдардын. Иштеш керек могу окшогон жаш балдар. Иштегиле. Өзүңөрдүн элиңер, өзүңөрдүн жериңер. Биз ошо жаштар барсын деп биз эмнеге шайлап атабыз сыяктуу. Ошон үчүн шайлаганбыз. Жаштар барып отургула деп. Жаштарды оюнда деле жаштар деле мурункулардын туугандары, бүт туугандары болуп калып эле баягы эле жашоо кайда келип атпайбы. Андан көрө мындай айылды, карапайым иштейтин балдардан койсо абдан жакшы болот эле. Анан мен оюмча жашоо кичине оңолот эле. Ошо мурункулардын эле балдары кайра келип калабы деген оюм да бар да. Бир 40тан үйдө болсо жакшы болот. Политикага уже 40тан уже токтолуп калганда кийин жакшы болмок да. Анан биздики чересчур жаштар келип атпайбы, 18, 19, 20 жашта депутат болобуз деп. 40тан кийин уже баардыгын чүнү бала чакалуу болуп калгандан кийин ошо 40тан кийинкилер келсе, бир 65ке чейин. Анан 65тен кийинкилер деле жүрбөйбү. Чын айтканда пенсияга кетчү кишилер делечи, бийликти талашып эле, анан креслосы талашып. 60ка чейин же 65ке чейин болду. Шайлоого баргандардын санын мен деле көрүп жүрөм, наблюдатель болуп жүрөм дайыма. Анткени ишенбейт да, күндө калп, күндө бир 10 калпты угуп атабыз. Ким ишенет? Биз ишенбей калдык уже. Орто жашап калган бизге уже бул жашоо кыйындап калганын көрүп, уже ишеничтен баары кетти. Жаштарга бул аябай катуу тиет да. Эмне кылсаң деле баары калп экен. Барганда биз эмнени эметебиз, баарын сатып алат экен, баарын сатып кетет экен дегендей де калды. Эми аларды ал үчүн эме таза иштеш керек болчу да. Эме после вот этого октябрдын жана революция болуп кетти, согуш болуп кетти, ошондон кийин барбай калышпадыбы? Мисалы мен да барган жокмун кийинки президенттин шайлоосуна. Эмнеге? Биринчисинде нечестно окуп калганда, уже экинчисинде деле ошондо окуп калат, барган жокмун. Просто азыр бизде баары эле политикага баргандан кийин өзүнүн кызыкчылыгы менен өзүнүн бизнесин колдоп атпайбы? А могу жөнөкөй жарандарды колдогон, түшүнгөн адам жок болуп атат азыр. Тилекке каршы ошондой да. Митинг болгондон кийин жаштар жакшы эле чыгып келип отур, актив көрсөтүп эле. Жаштар аябай эле чыккан негизи 5-октябргачы выборлорго. Бирок элдер көптөрү голостарын сатып эле кайра бузулуп кетти да, чөптө ошо. Жаштар эми жаңы ачылып келип отур да. Эми мындай связи жок, акчасы жок дегендейчи. Парламентте кайра эле выбор болуп атканда только ошолор эле келип калып отур да, картаңдар, связьтар барлар. Возрастной ограничениени айтып кетсем, 23 же 24 жаштан болуш керек депутаттар, же 26 жаштанбы. Ошону 20 же 21 жаш деп койсо да жакшы болмок, анткени көп деген балдарды билем, политиканы жакшы билген. Ошолор дагы мындай депутат болуп кирип өзүнүн оюн айтып, өзүнүн эмелерин, ойлорун айтып Кыргызстан үчүн көп деген нерсени кылса, буйруса өнүгөбүз. Көбүнчө баргылар келбейт, может ишенгилери келбейт бирдемелерге. А бирок жаштар барыш керек. Себеби деген ошондо гана биз деген өзүбүздүн эркибизди, дилибизди көрсөтө алабыз да.
анан мындай орто эсеп менен чыгарганда деле баардык элдердин шайлоого катышуучулардын тизмесин тактап анан бир чечим чыгарганга болот да. Катуу анан 1000 киши барыш керек болсо ошонун ичинен 100 киши барса анан 100 кишинин 50% болсо анан 50 киши эле шайлап калабы. Болбойт кандай. Могуреки өтө эле баардыгы эле жаштар келе бергенде дагы менимче алардын мондай практический немеси жок. Эми канча кылса деле билимдүү макул, бирок практический ар жакта тажрыйбасы аз. Анан ошол эки билимдүү конкурстан өткөн жаштар келсин, бирок ошолорго насаатчы болуп, мурунку иштеп кеткен тажрыйбасы көп адамдардан ошолорго мындай эме көрсөтүп туруш керек, жол көрсөтүп. Мен ошону ойлойм. Ошолор жол көрсөтүп туруш керек. Анткени алар далай тажрыйбасы көп да. Эми кандай болмойлу, баягы биздин карапайым калктын жаштары барсынан баягы эле элиталар бар эле, ошолор эле ата энесинин айтышы менен ошону эле иштеп атышат да, башка эмне. Анан могу биздин карапайым калктын жаштары, мисалы үчүн биздин балдар андайга барбайт, биздин балдар эмне дипломдорун көтөрүп алып жүрүшпөйбү за границада. Бирөөнүн жеринде, бирөөнүн элинде корболуп эле жүрүшпөйбү. Мен өзүм деле ошол жакта жүрөм. Нургыз, мына Блиц суроо жүргүзгөндө жарандардын жоопторуна баам салдык. Биз жогоруда талкуулаган орчундуу маселелерди биздин жарандар узак көтөрүп жатышат. Ошол жаш өкүлдөрдү шайлоо процесстерине активдүү катыштыруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы, мына сиз иштеп жаткан бөлүм дагы кандай аракеттерди көрүп жатат? Мисалы, биз жаш жарандарды шайлоого катышуусун көбөйткөнгө аракет кылыш үчүн биз уже мурункуда айтып кеткендей эле эл аралык уюмдар менен чогуу биз ошо семинарларды көп өткөрөбүз. Именно жаш жарандарга, жаш муунга именно Семинарга кимдер катышат? Семинарга көбүнчөсү биз иштеп атканда саясий партиялардын жаш мууну менен иштейбиз, студенттер менен иштейбиз, мектептеги окуучулар менен да иштейбиз. Анткени алар дагы келечектеги жаш добуш берүүчүлөр да. Ошо биз көбүнчөсү ошо студенттер менен иштейбиз, молодежный уюмдар менен да көп иштешебиз. Алар дагы аябай активдүү келишет. Биз аларды семинарларга чакырып, ошолор чакырганда алар бизге аябай активдүү келип катышып беришет, өзлөрүнүн жаңы идеяларын айтышат, кандай болсо болот эле деп, бүт баарын өзүнүн айтпадыкпы жаңы активдүү депчи, ошо активдүү өзүнүн ой пикирлерин билдирип биз таштап кетишет. Биз аларды мониторинг этип, жаңы дагы башка тармакта боло турган иш-чараларга кошуп, ошол суроолорду, ошол маселелерди көтөргөнгө аракет кылабыз. Бул семинарлар Бишкекте өтөбү же өлкөнүн баардык аймактарындабы? Элеттеги, тоолуу аймактагы жаштарды, жаш добуш берүүчүлөрдү ошол шайлоого катышуунун мааниси, мына 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен биргеликте жалпы элдик добуш берүү референдум өткөнү жатат. Ар бир жаран келип добуш берип, анын добушу мамлекеттин келечегине таасир эте турганын, биз эртеңки күнүбүздү, келечегибизди аныктап жаткандыгыбызды ар бир жаран өзгөчө ошол бүгүнкү темабыз жаштардын катышуусу болуп аткандан кийин жаштардын катышуусу, ар бир өкүлдүн катышуусу маанилүү экенин билиш керек да. Ушул багытта кандай болуп атат? Анткени биз көп учурда баягы Бишкек менен эле чектелип калып атабыз да. Өлкө аймагына элеттеги жаштарды тартуу кандай болуп атат? Биз өлкөдө Бишкек менен эле чектелбейбиз. Биз семинарларды, ушул тренингтерди, оюндарды дагы уюштурабыз. Булар деген мисалы акыркы жолу кайсы жерде өттү? Мисалы деген эртең болот, эртең квиз деген болот, Ош шаарында болот. Дальше уже региондордо, ар бир региондордо, именно чоң шаарында ошондой оюндар болот, семинарлар дагы өтөт. Бул биз семинарлар, оюндар бул шайлоо убагында гана эмес, уже бул ар дайым өтө турган маарекелер да. Ошол үчүн биз деген сиз айтып кеткендей эле шайлоочулардын ушул семинарлар менен, оюндар менен именно шайлоочуларга бир маселени жеткиргиз келет да. Алар шайлоого келип активдүү катышып кетиш үчүн. Анткени алар эгер жаштар активдүү катышса, алар өзүнө жаккан, өзүнүн талапкерлерин тандап алышат да. Анын добушу маанилүү. Анын добушу анын келечеги. Анын добушу анын келечеги. Мындай бир түшүндүрөсүздөр, Сизге рахмат студияга келип маек
уктуруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шайлоо процесстерине жаштардын катышуусу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү жана окутуу методологиясы бөлүмүнүн адиси Нургыз Турсунбаева менен маек курдук. Амандыкта көрүшөлү.